Орозобек Жакупов үчүн кичи мекенде эт комбинатынын кал кызматына коюлушу чоң олжо. Биринчиден, 4 түлкүн мекенинен саналган Ат Башы районунда акыры кайра иштетүүгө кадам жасалса, экинчиден аздыр көптүр туруктуу жумуш орундары түзүлүп отурат. Маселен, учурда мында 25 адис иш менен камсыз. Ишкананын салынганы жакшы нерсе болду. Кичине болсо да элге жардамыбыз тийип атат. Таза товарларыбыз чыгып атат. Мурун Кочкор, алыс Бишкек алып барышчу элем, бул жерден азыр жеңил болуп, убакытларын экономдоп атышат да. Өндүрүшүнүн жолго коюлгандыгына 2 жыл болгон ишкана негизинен коргоо жана ички иштер министрликтеринин аскер жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара бөлүктөрүн камсыздагандыктан өндүрүлгөн продукцияны сатып өткөрүүсү шыдыр. Ошол учурда анда жасалган тушенкаларга, консерваларга жана чүч бараларга облустагы балдар жана билим берүү мекемелери да куштар. Бирок азырынча алардын муктаждыктарын канааттандырууга чама-чак болгондуктан комбинаттын ишмердүүлүк чөйрөсүн кеңейтүү зарылдыгы бар. Мындай шартта экспортко чыгууга да эң сонун мүмкүнчүлүктөр түзүлмөк. Биз эми уну чоңойтуп салалы дегенбиз дагы. Проекттер бүткөн, ушул проекттерин азыр айыл өкмөт менен дагы ушул жергиликтүү менен чечип, азыр жерди чечип атабыз, Кудай буйрса менчикке чыганга. Өкмөттүн акчасын алалы десек, ушу бизди күрөөгө коюш үчүн биздики менчик болуш керек экен, жерибиз дагы. Ошону менен уже 6 айдан бери чуркап атабыз. Эгер Ат Башы эт комбинаты мамлекеттик сатып алуу порталындагы атамекендик өндүрүүчүлөр реестрине катталуу экендигин эске алсак, колдонуудагы жер кодексине ылайык алар муктаж 4500 чарчы метр жер участкасы эчак эле үлүстөрүнө тиймек. Негедир жергиликтүү бийлик башчылардын толук мыйзамдуу бул жагдайга көз жумгандыктары түшүнүксүз. Ал эми мындай кайдыгерликтин кесепетинен ишканадагылар республикалык эт кластеринин бөлүнгөн 45 миллион сомду колдоруна тийгизе албай убара. Антса да оңой эле чечилүүчү жогорудагы маселени татаалдан тышкан район жетекчилери бизде баары жайында түрлөрүн көрсөтүшүүдө. Эт менен сүт бүгүнкү күндө иштерин жакшы алып барып атат. Андан тышкары кийинки жылга, 2026 жылга ушу картошка боюнча дагы эметип атабыз, иш жүргүзүп атабыз. Ал жерде картошканын хранилищасы, андан тышкары картошкада чипсы жасоо максатында иш алып барып атабыз. Кеп чындан бузулбайт. Учурда эң оболу 4 түлүгүнүн көптүгү менен көкүрөк каккан Нарын облусунда алардан алынган сыйроолорду кайра иштетүү өтө эле кашаң. Эң өкүнүчтүүсү, өзүңүздөр баамдагандай, ушул кемтикти жөндөйүн дегендерге өгөй мамиле. Чынында Ат Башы өрөнү тээ башынан эле мал киндиктүү делингени менен бүгүнкү дайра ушул малдын сыйроосун кайра иштетүүчү ишкана болгон эмес. Андыктан мына ушул жанатан сөз болгон чакан ишкананын ачылышы жалпы Ат Баштарды эмес, бүтүндөй теңир толуктарды кошумча түшүктөрдөн арылткандыгы менен өзгөчөлүү. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Ат Башы району.